Assalamu alaikum урматтуу мусулман туугандар. Бүгүн 4 март 2026 жыл биз Ош шаарындабыз. АКШдагы трак айдоочулардын жамааты Кежи караван жамаатынын демеушчүлүгү менен Себепкер коомдук кайрымдуулук фондунун ушу долбоору 2 жыл мурун ишке ашкан. 2 жылдан бери ошол долбоор ишке ашып келип жатат. Бул деген аскан сүйбүлөргө ушу жакыртыштан чыгуу максатында чакан ишкердүүлүк баштоо боюнча пайыз жок насыя берүү боюнча долбоор. Бул долбоор боюнча бир нече үй бүлөлөргө жалпы тош боюнча акчалар, каражаттар берилген. Алар иштерин жүргүзүп келип атышат. Атайын графиктер боюнча каражат берилген. Биз былтыр күзүндө берген бир үй бүлө бизге кайрада келип, дагы кошумча үстүнөн дагы 50 сом алганы келген экен. Ошол эжеге да азыр биз сөз беребиз. Андан сырткары бул долбоорубуз дагы деле бүгүнкү күндө дагы күчүндө. Кыргызстан боюнча үй бүлөлөр кайрылса болот. 50 сомго чейин жакыртыштан чыгуу максатында карай турган, каралаша турган эркеги жок. Ушундай бир чакан ишкердик баштайм дегендер болсо бизге кайрылса болот. Assalamu alaikum. Мен жашым 37-де, 5 балам бар, жалгыз бой менен. Анан ушул Себепкер фондунан октябрь айында 50 миң акча алып кетип, ошо содама жараттым. Өзү содамды август айында баштаганмын, азыраак акча менен. Ошо өзүбүздүн айлык өкмөттө ошо каттоодо турабыз. Анан баштап азымыз жетпей, анан бул Себепкер фондуну угуп, анан бул жака кайрылып 50 миң акча алып кеткенмин. Аны дагы пайдасы көп тийди. Өзүмдүн балдарымдын муктаждыктарына иштеттим. Сода кирешемди көбөйттүм. Анан кышкы сезонго дагы ошо оборотко салдым, ошол акчаларды салып. Анан азыр дагы кайра келдим. Ошол жазгы бут кийимдердин товарлардын акчасын төлөгөнгө акча керек болуп, анан азыр дагы кайрылып келдим. Анан баягы агай болсом, баягы убагында төлөй албай аттым мен. Ошол келишим боюнча ай сайын төлөп туруш керек болчу. Аны мен убагында төлөй албай аттым. Бирок агай айда төлөшүң керек деп бизди артыбыздан эме кылган жок. Анан бул долбоор өтө жакшы долбоор экен. Кайра улантышыңыздарды суранабыз. Анан ушул АКШда трак айдаган айдоочу агай-инилеримизге Аллахым ыраазы болсун, ден соолукта болушсун, иштеринде ийгиликтер болсун. Бардыктууларын кабыл кылып, каалаган, ойлогон максаттарын Аллахым кабыл кылсын. Мынакей биз азыр экинчи берүүсү, буга чейин 50 миң бергенбиз. Азыр дагы экинчи 50 миң берип жатабыз. Себеби эже иштегендерин көрсөтүп жатты, отчеттор, видеолор жиберип атты. Биз кыйла сурамжылоо жүргүздүк. Эжеге ишенич тартылаган үчүн мурункусун төлөй элек болсо дагы экинчисин берип жатабыз. Мынакей 50 миң сом. Алла Таала содаңызга барака берсин. Сиз дагы кийинки жылдары зекет берүүчүлөрдөн болуңуз. Амин.